Assalamu alaikum Kırgızstan. Assalamu alaikum Gökbörgü ormandары. Бүтүндөй жылкы сүйүүчүлөрүнө assalamu alaikum деп калабыз. Жигиттер кезектеги аргымак. Карагылачы мынакей. Насип буйругандыкы достор. Мен ушул убакыттан пайдаланып бир көрмандарга кайрылып өтөйүн. Кандай буюм болбосун, кандай жаныбар болбосун. Жамандагандан алыс болуңуздар жигиттер. Ар кимибиздин башыбыздагы тирлигибиз ар кандай достор. Ар кандай себептер менен буюм алынат, сатылат. Жаныбар кандай мал болсо да алынат, кереке сатылат достор. Барыңыздарга ийгилик. Анда ушул экранда турган мынакей кара тору бешенесинде чоң кашказы бар. Жоон жолпу ушул келишкен аргымакты бүгүн сатууга коебуз достор. Ошон менен бирге маалыматтап баштайбыз. Баары ачык айрым болот деп атат аттын ээси достор. Нурмамат, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ака. Кандайсың? Ден соолуктарың жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Баракелде. Эми атты сатууга коюпсуң, Нурмамат. Өзүң айтып калдың, Россиядан алып келгем депчи. Россиядан алып келгем. Алыстан баштасак. Ооба. Качан алдың? Кемероводон алгам, өзүм Новосибир шаарында турам. Кемеровский областынан алып ошакта 2 жыл кармап миндим. Былтыр айылга салгам февраль айында. 1 жыл болду келгенде. Бишкек алып келгениме бир 10 күндөн ашып калды. 10 күн болду, улакка чаап үйрөтүп атабыз. Жашы канчада? Жашы 2 асый. Жашы 2 асый болду, же толобу 2 асыйга? 2 асый болот эми. Эми толот. 23 2 асый болот. Баракелде. Ошондо сен кунанды алган болуп калат экенсиң да? Эми кантип алып калдың ушул? Бул нез кайсыл ушу аттын? Улакка келишкен атты. Ошо акалар, кыргыз акалар, мен алгам. Ошолор улакка келип, ошондон жактырып алып, кийин аркасынан барып, үйдөн алып келгем Кемеровдон. Ошондон бери 2 жылдан бери мен де 3 жыл болуп калган. 2 жыл Россияда кармадым, 1 жыл айылда. 1 жыл болду келгенде. Өзгөндө болуп атат. Бишкекке келгенде 10 күн болду. Şu продажага чыгарып сатайлы деген ой бар. Баракелде. Кайман аты император. Достор, мынакей император. Карагылачы. Бул эгер жаңылбасам императорга каймана ырымдап койгон окшойсуңар анда? Ошо үкөлөрүм койгон атын. Үкөлөрүм койгон. Айымда. Мен башта башкача ат айтат элем, алар алат болбойт экен деп өздөрү ошо императордун аты койгон. Жаныбар. Ошода мына карагыла достор, үйүргө 100% гарантия. Видеолорунда жөнөтөм коюп койсоңуз болот. Өзүм үйүргө койгом 18 беге, баары токтогон. Үйүрү жакшы аягы. Мына улакка эми чаап үйрөтүп атабыз. Улакка Озерныйда чаптык, Акбатада, аэропортто чаап үйрөтүп атабыз, жакшы. Аягы жеңил. Келеге барышы секин барып үйрөтүп атабыз, эми секин сразу эле неметпей. Азыр өнөрү жөнүндө дагы кайтабыз достор. Мынакей, мен дагы келип эле карап түспөлүн могу императордун могу көк желкези, могу желкези. Ушул жери гүлжүйүп чоң болуп турат, ошого инилер ошондон улам император деп койгон окшойт жаныбарды. Мынакей достор. Азыр акырындан маалыматтап кете берели. Нурмамат, эми породасына өтөлү. Породасын советский тяж. Атасы советский тяж, энеси бир чуркап жүргөн бээ дешкен мага. Чуркап жүргөн бээ, күлүк бээ дешкен энесин. Ошо бою 1.70. Мынакей. Бою мына достор. Бою 1.70. Мынакей өзү ээси айтып атат, биз өлчөп эле коелу, андан көрү плюс минус 1.70 деп айталы. Келген кардал болсо, кызыккан киши болсо, өзүнүн калагандай ыкмасы менен өлчөп көрсүн достор. Мен көп жерде бая боюн өлчөп атканда комментарийде ушундай ар кандай бир одоно сын пикирлер айтылат. Сын пикирден да андай болбойт, сын пикир дагы эмес, бир тигиндей өлчөйт дейт, билбегени мындай дейт, анысы мындай дейт, чыгылса боюн болжолду айтты достор.
Анан өзүңүздөр өлчөп көрөсүздөр мынакей. Нурмамат, колуңда болгон болсо эми баягы өнөрү дагы белгилүү да. Үйрөнүшү мындай кандай болуп атат? Өзүңүн колуңда болуп атса улактарда. Жакшы эми. Секин үйрөтүп атабыз. Салып. Кенеке салып чаап минут атат берине. Бишкекте. Бишкекте. Кенеке минди. Ошто өзүңөрдө кандай мындай бир Ошто деле чоң улактарга көрдүңөрбү? Чоң улактарга салып неметип көрдүк, жакшы эле. Барышы чоңот эми, секин барат. Анын үстүнө биз эми жаш малды сразу эле башка көзгө койгулап, сразу эле чыгынкандан неметип, ат жанында чуркаш аябай жакшы, баягындай атка жабышып чыкпай коймой андай адаттары жок. Чуркаш аябай жакшы, ат аралап чуркагандары жакшы. Аягы жеңил. Баракелде. Баракелде. Мынакей достор. Эми ден соолугуна дагы бир кайрылып өтөлү достор. Мен мына туяк башын талтай турганга дагы жаныбар эй. Нурмамат, казыктары кандай? Казыктары жакшы экен. Тик туяк. Жакшы. Жеши жакшы аябай. Тик туяк экен достор. Но эмне артында кичине зеленка коюп койгонсуңбу? Ал кечээде ошо пайпак өйкөп. Пайпакты кысып байлап койгон экенбиз. Сыйрылбаптыр деле го. Ошо кичине немет сеп койдук дейм. Жүндөн көрүнүп атат окшойт, Так мындай аксоо, паксоо беркилери ичи бүтүн, Жок, андай жагы бүтүн таза. Мынакей достор. Минип көрүшсү. Чат аягында көрсөтүп коеюн. Сорузу. Сор коюп. Палуаныбыз улакка чаап көрүшсүн келип. Ар бир аталган адам улакчысы болот, келип минип чаап көрүшсүн. Жаңы үйрөнчүк ат эми. Улагым 100% деп айта албайм. Ачык эми үйрөтүп чаап атабыз. Баракелде. Нурмамат. Эми азыр баягы колдо кароого кандай? Мына ичип жеши, жаш балдары, аялдар дегендей. 2 мал жем жейт. 2 мал жем жейт. Круглый год жем жеп турган ат булат. Суусу келип калган аттын. Кичине кросс берип, дыханиясын ушинтип бастырып атабыз күндө. Черезден кылып демалтып. Шүп. Жакшы. Улакка табуу дайын ба? Табуу дайын улакка. Табуу дайын. Почти даяр болуп калды. Достор. Кабыргалары жышылып кичине. Курсагы дагы тартылып калыптыр, Курсагы 2 мал жем жейт. Кароого аябай жакшы экен. Жоош аябай караганда. Аял киши деле карай берет. Жаш бала деле карай берет. Теппейт, жоош аябай кароого. Баракелде. Бая үйрү жөнүндө дагы айтып өттүң. Үйргө бир сезон койдуңарбы? Бир сезон, 18 бийге койдум экен. 18 бийни полный токтотту. Машалла. Быйыл туулду кулундары. Кулундары кандай түшүп атат? Кулундары жакшы эле түштү, көбү ургач түштү да. Мындай жоон жолпу түштү? Жоон жолпу, берки бээлери деле неме? Данчак, полтияж, Орловский белер. Кулундары жоон жолпу эле түштү, жакшы. Ошо мага кызык болуп атат да, данчактан кандай түшөт экен, Нурмамат? Данчактан деле өтө деле жоон эмес, мындай. Мындай ничкераак эле түштү. Энесиндей. Энесиндей эле, атасындай эмес. Кулундары жакшы эле түштү. Машалла. Баракелде. Эми Нурмамат бир ары бери чабып туяктарын көрөлү, жүгүрүшүн көрөлү, анан оозун көрөлү. Мындай буроого кандай? Ары бери. Жакшы. Жакшыбы? Анда баштасак, Мынакей достор, бир көрөлү. Машалла. Бирок өтө жоон достор. Күчтүү аргымак экен. Жүгүрүшүн бир көрөлүчү достор.
Туяк башын. Оғызы дағы жақшы екен достар. Бүркіп жиреп жүгіріп баратады. Haydi. Гидравлика екен. Жақсы екен. Ошентип достор, император менен таанышып чыктык. Мен дагы бир аз минип чабып көрүп, жанагыда үстү кандай экен деп сураша берет го достор. Мен ушуну эч билчү эмес экем да. Ушу акыркы жылдары баягы өзүм отуруп көрүп, көп аттарга отуруп көрүп атам да. Минипчи. Анан үстүн байкайын деп миндим азыр. Эми ага айтпай эле коеюн үстү жөнүндө. Үстү 1 гектар. Өтө жоон экен. Машалла. Мынакей. Жаныбар. Нурмамат, эми аттын баасын айтабыз. Баасы ака 15 кеми бар. Мына достор, кыска нуска $15,000 деп коюп атат. Эми өзүңүздөр балбанды алып келип, саяпкерди алып келип, каалагандай ыкма менен текшерип, улак баардык ыкма менен текшерип көрүп алыңыздар деп атат. Улакка салып көрөсүздөр, анан ошол жерде колду сыгып, анан ачык баа болот. Той ал аттын ээси мына 15 коюп берди достор. Мынакей.